Кайрадан жергиликтүү кабарлардан улантабыз. Келе жаткан туристтик сезонго карата Ысык көлдөн Тамчы авиа бекетине жаңы эл аралык каттамдар ачылары пландаштырылып жатат. Мындан тышкары аталган облустун тегерегинде бир нече кемп борборлор да ачылат. Ошол туристтердин өзлөрүнө ыңгайлуу эс алуусуна шарт түзмөкчү. Бул туурасында бүгүн туризм департаменти, курорттор ассоциациясы, ошондой эле мамлекеттик тех көзөмөлдөө өкүлдөрү маалымат жыйында билдиришти. 2017 жылдын жайында кандай даярдыктар көрүлүп жатканын кесиптешим Мирлан Айталы да угуп келген. Ал биздин студияда. Дегенде Мирлан, саналуу айлардан кийин баштала турган туристтик сезондо кандай өзгөчөлүктөрдү күтсөк болчу да, деги өкмөттүн бул туурасында, бул жаатта кандай пландары бар экенин бөлүшүп кетсеңиз. Саламатсызбы Айгерим. Бүгүнкү массалык жыйынында, массалык маалыматтар каражаттарына жыйынында белгилүү болгондой, туризм департаменти өзүнүн даярдык иштерин жакшы деп эсептешет. Алардын ою боюнча, айткан иштери боюнча, айткан сөздөрү боюнча иштерин комплекстүү алып барышты. Мисалга ала кетсек, авиакаттамдар, жана сиз айткан авиакаттамдар тууралуу Тамчы Новосибирск, Тамчы Алматы деген каттамдарды көбүрөөк каттам чыгаруу маселеси каралып жатыптыр. Андан тышкары дагы ошол эле эл аралык авиа бекеттен Тамчы Ташкент каттамындагы сүйлөшүүлөр, ошол каттамды жүргүзүүдөгү сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Андан тышкары өткөнкү туристтик сезон бүткөндөн кийин эле бул быйылкы туристтик сезонго даярдыктар ошондо эле башталыптыр. Тагыраак айтканда, эл аралык фестивалдарга катышып келген биздин Кыргызстандын өкүлдөрү ошол тарапка атайын басым жасашыптыр. Анткени көптөгөн ири шаарларга, дүйнөгө таанылган туристтик агенттиктердин өкүлдөрү дагы келет. Ошол жерге, биздин Ысык көлгө же Кыргызстанга келе турган туристтердин көпчүлүгү дагы ошол фестивалдарга келет экен. Жарманкелерге ошол үчүн ошондой басым кылышыптыр. Андан тышкары дагы этнографиялык кыргыздын нукура салтын камтыган дагы бир иш-чараларды уюштурууга дагы аракет кылышыптыр. Анын эң жакынкысы Бүрсүгүнү Тоң районунда өтөт экен. Ошонун эң маңызы тууралуу бизге маалымат жыйынында туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов айтып берди. Ошону азыр назарыңыздарга салып кетейин. Этникалык темада өнүктүрөлү деген оюбуз бар. Ошол концепцияны азыркы учурда иштеп чыгып атабыз ал жакта. Биринчи кадамдары катары ошол этнофестивалды өткөрүп атабыз. Ал жерде ошол Кыргызстандын маданиятына, баягы каада салттарына тиешелүү болгон бардык элементтер ошол жерде көрсөтүлөт. Мирлан, менимче өкмөт жыл сайын сезонго байланыштуу ушундай пландар менен бөлүшүп келет, бирок берген убадаларын канчалык деңгээлде ишке ашырып жатыптыр, деги эле алда ушу саналуу калган айда конкреттүү кайсыл жумуш ишке ашып, анын үзүрүн келген туристтер ошол эле кыргызстандыктар көрө алышат экен. Ооба, туура айтасыз. Убадалар жыл сайын эле айтылып келет, бирок канчалык деңгээлде жалпысынан аягына чейин чыкканын эч ким деле билбей калат көрүнөт. Бирок эми бүгүн быйылкы эле убадаларга кайра эле келсек, мисалы ушул өзгөчөлүк, бул сезондогу өзгөчөлүктү туризм департаменти кемп туристтерге атайын кемп борборлорун уюштуруу менен өзгөчөлөнөт деп айтып жатат. Ал жерде Ысык көл аймагынын бардык жеринде 5 кемп борбору жайгашылат экен. Ал кемп борбордо эмнелер берилет? Мисалы, туристтерге, эгер алыс жактан келген туристтер болсо, ошол жерге токтоп, мисалы, ошол аймактын же болбосо ошол Ысык көл аймагынын же Кыргызстандын бүткүл эле картасы болот. Ал жерде англис тилде сүйлөгөн бир сатуучу болобу же ошол жердеги кызматкер болобу, ошол жерде ар дайым турат, ошол жерде жардам берет деген үмүттө экен. Андан тышкары тамак, ошол эле Ысык көлдүн кайсы району болсун, мисалы Тоң району болсун же башка району болсун, ошол жерде жасалган бир тамактын түрлөрү дагы тартууланат экен. Андан тышкары
эң көйгөйлүү маселе туризм департаментинин кайра эле ошолордун айтканы боюнча эң көйгөйлүү маселе бул дааратканалар. Дааратканага аны баягы жолдун жээгине курууга аябай комплекстүү иш чаралар керек экен деп айтышууда. Аны койгондон кийин дагы баягы алып кетүү, аны баягы тазалоо иштерин карап эметкен иштери дагы аябай кыйынчылыкка турат экен да. Ошол жагын дагы басаа белгилеп жатышат. Бирок ошол кемптин ичинде деле 1-2 био дааратканаларды орнотуу пландары бар экен. Негизинен 6-7 майда расмий ачылыш өтөт деп айтышууда. Анын даярдыгы боюнча курорттор ассоциациясынын мүдүрү Лира Батырбекова айтып берет. Азыркы учурда бизге 52 ошо көл өрөөнүндөгү здравницалар өзлөрүн даярбыз деген сунушташты. Даярдыгын дагы такталууда. Негизи 100дөн ашык катышуучу болот көлдө иштеп жаткан здравницалардан. Ал эми азыркы учурда баары эле иш аракеттерин кылууда. Инфотурлар болот. Бул инфотурларга Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан дагы турагенттер келишмекчи. Мирлан, негизи бул туристтерге карата түзүлгөн айрым бир шарттар туурасында маалымат экен. Негизи ысык көлдөгү эс алуучу жайлардын шарттарынын деңгээли кандай болчу да? Бул жыл сайын бул сезон жакындап калган маалда курч маселе ойдон эле жыл сайын көтөрүлүп келет да. Бул ирет кандай болчу да? Негизи ысык көл аймагы боюнча 193 эс алуу курорт пансионаттар бар экен. Анын ичинен 155 ысык көл районунда эле жайгашкан. Баягы туризм департаментинин жетекчилиги астында өткөн сынактан, баягы талап коюлган талаптан ошол 155тен 12 талапка жооп бере албай калган. Бирок кийинчерээк болсо анын 5-өө баягы талаптарды аягына чыгып тапшырышкан. Бирок 7си ошо ойдон жабылганы аргасыз болушкан. Бул жерде дагы бир мамлекеттик экотехинспекциясынын өкүлдөрүнүн айтуусу боюнча эң негизги маселе бул пансионат эс алуучу жайларда эмес, биздин өзүбүздүн эс алуучуларды, туристтерди эс алган жарандарда деп айтып атышат. Анткени жаратылышты коргобой, өзүнүн мекенин коргобой, баягы эс алган жеринде таштаган таштандысын ошол жерге эле таштап коюп эле басып кеткендер дагы көп болуп, ошондон дагы экологияга аябай зарар келип жатат деп билдиришүүдө. Ошол азыр мамлекеттик экотехинспекциясынын өкүлүнүн сөзүн окусак. Жакын биздин мекенибиздин эс алуучулары болобу же тыштан келген эс алуучу болобу ошол тазалыкты сактап берсе депчи, ошол биздин белгилүү коомдук ишмер аталарыбыздын бири бар эле, Исхак Разаковдун айткан сөзү бар эмес беле, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот деген сыяктуу. Ошо ар бирибиз өзүбүздүн артыбыздан жыйнап эле ошол таштанды калтырбай ошого өзгөчө көңүл бурсак, биз ойлойбуз ошол жаратылышыбызды биздин кийинки муундарга дагы абдан жакшынакай кылып өткөрүп. Буга кошумчалай кетейин, 1-июнга чейин бүткүл пансионаттар паспорт менен камсыз болуш керек экен. Ал паспортто эмнеге берилет? Ал паспортто ошол ар бир пансионаттын кылган иши, жаратылышты кандай коргогону, өз аймагында кандай иштерди жасаганы баары жазылат экен. Ал болсо ушу мамлекеттик экотехинспекциясынын техинспекциясы тарабынан көзөмөлдөөгө оңоюраак болот экен. Ыраазычылык сизге, Мирлан. Рахмат айтам. Мирлан айталы бүгүнкү ошол талкууга алынган, алда күтүлүп жаткан туристтик сезондун тегерегинде кеп салды. Мен бул темага кошумчалап эле ошол мамлекет туризм департаментинин өткөн жана мурдагы жылга салыштырмалуу туристтердин агымы туурасындагы берген маалыматын төмөндөгү материалдан көрүүнү сунуштайм. 2016-жылы Кыргызстанга эс алганы келген туристтердин саны 3.800.000ден ашкан. 2015-жылы туризмден түшкөн акча ички дүң продукциянын 20 миллиард сомун түзгөн. Бул сан болсо өткөн жылы 1.400.000 сомго көбүрөөк болгон.
Эс алуучулардын басымдуу бөлүгү Казакстан менен Орусиянын жарандары. Ал эми Европа мамлекеттеринин ичинен Германиядан келген туристтер экотуризмге, анан тоого кызыгышат экен.